Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары. Урматтуу Рязанский проспектте жашаган мен бир туугандарым. Көбүн эсе сиздерге жакшы кабар. Амансыздарбы? Москва жергесинде мына Хан Ордо самсасы көп метролордо филиалдары бар. Билесиздер, Рязанский проспектте биринчи главный филиалы болуп көп мекендештер келип жеп жүрөсүздөр. Мурдагы жери мына бул жерде взноско кетип, бул жер бузулуу алдында турат. Андыктан бул агаларыбыз чоң жерге ачылып, бизди жардамга чакырып калды. Ушул видеого кимде ким лайк, мындай комментарий жазса, анан кимдин лайкы көп болсо, ошондон бир 20 адамды тандайбыз дагы 5тен самсаны мындай эми эхсан катары, белек катары берилмекчи. Андыктан жакшы кабыл элек жаза кетесиздер деген үмүттөмүн. Мен ошол 1 жыл аралыгында көп жолу самсалар тартып жүрөбүз. Чындыгында самсаны сүйүп жеген менин бир туугандарым аябай көп экен. Рязанский проспекттин экинчи выхты чыгып эле мындай эле масастар. Примерно эми 100 метрдей эле мындай келгенде бул жерде лагман номер 1, чайхана, башка, анан ошонун эле катарында Хан Ордо самса KG. Парковкалар аябагандай кенен бир туугандар. Могул жерлерге кое бересиздер. Наркы жакта платныйлар бар. Ушул жерге коюп, жыргап чай ичип кетсеңиздер болот. Иштөө убактылары түнкү 12ге чейин кызмат көргөзөт. Эртең мененки 9-дан 8-денби? 8-ден экен туугандар. 8-ден. Бүгүн буйруса өзгөчө ролик тартмакчыбыз. Хан Ордо самсасын жасаган агабыздан кенен интервью алабыз. Анан жеген бир туугандардан кенен обзор кылабыз. Эми комментарияны ушул жерде жеген бир туугандар айтып берсин. Биз менен чогуу турасыздар. Назарыңыздарда Хан Ордону негиздеген Илгиз агабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудай жакшы. Майлуу сүттүү болсун. Жакшы кылыпсыз. Чоң жерге ачып. 30дай мекендешибиз бир учурда отуруп жесе болот экен. Ооба. Бул жер бир аз чоңураак, чем мурунку место салыштырмалуу. Ал место бузулуу алдында турат, азыр уже 5-10 күн ичинде бузулат. Ошол себептен бул жакка көчкөн аргасы болдук. И то бул жак жакшы вариант болду. Место чоңураак, элдерге условия бар. Ал жерде колдон келсе, кол жууганда суубуз жок эле. Бул жерде Кудай кааласа суубуз бар. Шарттары жакшы. Шарттары жакшы. Жакшы экен. Самсанын баасы канча сизде? Жетпүү барбы анан? Самсанын баасы 110 рубльдан. Чайлары, соустары, пияздары бекер. Доставкалары бар. Кудай буйруса 15 штуктан жогору ошол по району доставка кылып беребиз. Доставка акысыз. Доставка акысыз. Ооба. Нелер кошуп бересиз самсага? Самсага чай бекер, соусу, пиязы, болгон самсага акча өт 110 рубльдан. Ошо самсаны көтөрбөсөк деле болот эле, азыр 10 рубль көтөрдүк, акчасын коштук. Этке байланыштуу көтөргөнү туура көрдүк. Эт кымбат. Эттин да болгон жакшы эт алып иштебиз, сан эт. Сан эт иштесиз? Сан эт. Башка эт кошулбайт бизде. Ошо байланыштуу 10 рубль көтөрдүк. Мурда кийин Хан Ордо самсасынан дам татып жеп жүргөндөр болгон болсо, тейлөөсү боюнча, дамы боюнча өз ойлоруңуздарды калтыра кетиңиздер. Хан Ордо самсасы 3 филиалдан турат учурда. Санап өтсөк, кайсы? Бирөөсү Новогиреевде. 4-нчү филиалыбыз бар эле, ал площадь Ильичеде бузулуп кетти. Подснос болду. Ушул эле метродо бизде азыркы убакта 2 филиалыбыз бар. Ушул Рязанский, бириси биринчи выход, экинчиси экинчи выход. Ушул эле метродо азырынча. Ооба, наркы бетте. Азыр 3-нчү филиалыбыз ушул ачылып турган жер. Аябай жакшы. Анда эмесе самсаны жап аткан агабыздан интервью кыла алганда, канча грамм кошулат, кандай болот, не кылат, каяктагы агабыз канча жыл стажы бар, андыктан биз менен аягына чейин чогуу болуп туруңуздар. Атым Айбек. 2000 жыл колум. Самсаганада Кудайга шүкүр 2016-тан бери иштеп жүрөм. Азыр шу Ош шаарынан Кашкар тагайынан келгенмин. Балдар чагырды, шу акта самсы барабыз деп. Шу келип акырын иштеп атабыз. Кудайга шүкүр бүт бардыгы жакшы болуп атат. Самсыларда уйгурский. Таттуу, дамы да жакшы. Бун жесеңиз, тандырдан чыкканда ысыгына жесеңиз, как будто печенье жегендей болосуз. Негизи зор. Айтсаң, өзүңдүн стажың канча эми ушул самсы тармагында? Самса тармагында стаж где-то 5 жыл, 6 жыл болуп калды. 5 жыл, 6 жылдан бери иштеп жүрөм өзүм. Москвага атайын чакыруу менен келдиң. Ооба, атайын чакыруу менен келдим. Чыгарышты атайын келип иштеп атабыз. Жумушту баштадык.
Мына уже камырын жаап бүттүк. Эми түйүп атабыз самсыны. Биздин Ханордун самсыны камыры 100 грамм болот. Фаршы 115-110 болот. Бул туралган эт. Андай мясорубкадан чыккан эмес. Бүт бардыгы ручной турайбыз мына. Туралган эттер. Самсаны жабышты баштадык. Азыр 60 түк басып атабыз. Клиенттер келип калды ошого. Негизи тандырыбызга 90-100 түк батат самса. Акырын басып атабыз. Азыр жаап бүткөндөн соң где-то 15-10 минутада даяр болот самсыбыз. Ооба, Кудай буйрса дагы адамдар келет, шагиттер. 2 тандыр буякта. Бирге экинчисе жаап жетиштиребиз самсыны, Кудай буйрса. Мына самсылар пишти, коркпой келе бергиле. Самсылар чыгып атат акырын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ушундай номер 1 чайканасы ачылыптыр. Самсалар өтө сонун. Келип жеп кеткиле. Абдан сонун. Ошо кыргызды пайдашка көрүп, ошо кыргыз элим ачылган экен. Адес, иштерине ийгилик, жакшылыктар болсун жалган гана. Ассаламу алейкум, жалпы мекендештер, достор, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн биз мына жакшы күндө, кесиптешибиздин туулган күнүндө ушундай Ханордо деген сонун самсалар аябай сөз жок. Самсаканага келип отурабыз, самсасын жеп, мекенибизди өзгөчө ноокаттын, өзгөнүн самсасын жегендей бир сезим болуп атат. Ушул жака келиңиздер, өзүбүздүн мекендешибизди колдойлу. Дайым ушул жерден тамактанып туруңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, мекендештер, амансыздарбы, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Бүгүн Рижанский проспектке кеп калдык. Бул жер Москва шаарында эң көп кыргыздар жашаган метросу болот. Бул жерде чайкана, кафе, продукта, бардыгы бар. Анан бир тууганыбыз самсагын ачкан экен. Хан самса деген аты, самсалардын даамын татып көрдүк. Аябай сонун экен. Миң уккандан дейт, бир көргөн жакшы дейт. Достор, бир келип даамдуу тамактардан даам татып кетиңиздер. Самсалардан жана Кыргызстанда суусукундар бар экен туугандар. Комментарий сонун деп жазып коюңуздар. Сураныч, лайк басып, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Эң негизгиси колду ушул жерден чайкап бисмилла деп самсаны жеп баштайбыз. Эгер чаңкаган болсоңуз, өзүнүн ата мекендик суусундуктар дагы бар экен. Султан чайдын баасы 120дан, куру чалап шороонун баасы болсо 150дөн. Анан бул жерде телевизор дагы бар. Кенен жыргап чай ичип отурсаңыздар болот. Мына ушундай бир туугандар, колдон келишинче чагылдырып көргөзүүгө аракет кылдык. Ушундай жасалат экен. Элдердин сүйлөгөнүн уктуңуздар, иштөө убактысын дагы билдиңиздер. Түшүнбөгөн суроолор болсо, доставкалар боюнча чалып байланышыңыздар. Сизге эркин микрофон. Ооба, биздин биринчи очередь график боюнча айта кетсек, эртең менен 8ден кечки саат 12ге чейин. Доставкалар ошол эле убакыттан баштап кечки 12ге чейин заказ кылса, район ичине жеткизип беребиз. Бизде баары ачык айкын, өзүңөр кирип көрүп чыксаң, ар баарын кандай эт иштетебиз, кандай условияда иштейбиз, баары элге ачык. Жашыратын нерсе жок. Ооба. Аябай жакшы. Мекендештер, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым биримдикте, ынтымактыкта, поддержкада жүрө берелик, өзүбүзгө келелик, өзүбүздөн чай ичелик, өзүбүзгө барып мойка кылалык, өзүбүздөн вукуп алалык демекчи. Кыскасы туугандар, мен реклама кылбаган кыргыздардыкына барып жана кыла берелик. Биримдикте бололук. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.